Ушул халамдын жанында дагы бир Үзүп таштайм. Бирөөлөр андай эмес. Дейин дедим. Ибадат халамдын. Кала чыгып калайбы. Күлбөйм айтып коеюн. Салам урматтуу соц сүйүүчүлөрү, YouTube каналымдын, Instagram каналымдын катталуучулары. Жанымда турган Ибадат халам. Сиздерге Ибадат халамдан интервью алып берейин дедим. Анткени бир эле видеосу 100 000 просмотрдан ашык болуп атты. Саламатсызбы Ибадат хала? Кош келипсиз. Мен ойлойм, бул биздин баштапкы интервьюларыбыздын бири. Буга чейин 82 жаштагы Баткендеги Буажар деген энебизден дагы интервью алып бергенмин. Мен үчүн бул улуу инсандардан интервью алуу мен үчүн аябай сыймык. Бул улуу инсандардын көргөн, басып өткөн жолуну пока биз жаштар көрө элекпиз. Мен ойлойм, халамдын ар бир айткан сөзү, насааты биз жаштарга үлгү болот деп. Хала, өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, кайсыл жактын тургуну болосуз, кайсы жактын кулунусуз, канча балаңыз, канча небереңиз бар? Мен Баткен районунун Жаңы Жер айылынан боломун. 5 уулум бар, 10 неберем бар, 4 келиним бар. Кенже уулумду үйлөйлекмин. Жакшы, бойдок экен. Кудай кааласа, быйылдан кийин үйлөйм деген ниетим. Тойлорго барабыз буюрса, иншаллах. Айтып өтсөңүз, 4 келиним бар дедиңиз. Азыркы учурда көп эле жаш кыздардын, жаш келиндердин дейин көйгөйү бул кайнене менен чогуу жашоо. Анан жана пикир келишпестик. Сиз азыркы келиндерге кандай насаат берер элеңиз? Мен келиндерге биринчиден үйдө ынтымакчылык болуш керек. Кечиримдүү, сабырдуу болуш керек. Негизги себептери ушул деп ойлойм да. Бири-бирине сыйлаш керек. Кайне келинди, келин кайнени сыйлаш керек. 4 небереңиз бар, 4 кечирип коесуздар. 10 неберем. 10 небереңиз, 4 келиниңиз бар экен. 4 келинди тарбиялоо сиз үчүн оңойго турдубу, оңойбу? Келинди кызыңыздай көргөн, негизи эле келин өз кызыңыздай болобу? Бири-бириңди сыйласаң болот экен. Менин келиндерим кыздай эле. Кыздай мамиле кыламын. Алар дагы мени сыйлап өз энелердей көрүшөт. Дагы акыл насаатыңызды айтып турасыз өз кызыңыздай? Айтып турам, алар менен сурашат. Не иш кылсалар менен сурашат. Анан ортодо өзүбүз чогулуп иш кылабыз. Сүйлөшүп, кеңешип, мен билбегенди алар айтып, алар билбегенди мен айтып, ушундай жакшы немебиз бар да энди. Үйдө ынтымакчылыгыбыз бекем дейм да. Эң жакшы, эң сонун. Кала интервьюбуз аябай сонун болуп атат. Мен ойлоймун, азыркы жаш келиндерге сиздин берген советтериңиз, кеңештериңиз, акыл насаатыңыз өтө пайдасын тийгизет деп. Дагы менде бир актуалдуу суроо бар. Эмне себептен азыркы учурда келиндер биз жалкоо болуп баратабыз? Же шарттын жакшылыгынанбы, же биз негизи эле төрөлгөндө же жалкоо болуп төрөлгөнбүзбү? Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Себеби сиздердин убагында союздун илгерки адамдар айтып калат, союз убагында биз бар жокту колго жасоочубуз, эч нерсе сатып албайт элек деп айтып калышат да. Ошол кыйынчылык замандардан жаш келин, жаш кезиңизден келин убагында кандай күндөрдү өткөргөнсүз? Баланы да карап, бир колуңуз менен аламды терметип, бир кол менен тирикиликти өткөрүп, бардык нерсеге жетишкенсиздер да. Эмнеге биз азыркы келиндер ошол нерсени кыла албай атабыз? Биздин убагыбызда азыркы замандагыдай шарт болгон эмес. Мисалы үчүн стиральный машиналар жок болгон, ысык суу, суук суу жок болгон. Өзүбүз очокко от жагып, тандырга от жагып, өзүбүз камыр кылып, нан жаап, сууду ташып алыстан. Ошентип чыдап келгенбиз да. Сабырдуу болгон бекенбиз. Эми азыркы келиндер бар, жок бар. Бирок сабырдуу эмес да. Эми ошого бар арасында келиндер, чечкиндүү, өзү жүрөгүдө бар келиндер жалкоолонбойт.
кылышат, ишти дагы кылышат, баланы дагы карашат, бар жокко жетишет. Аны энди арасында жалкоолор дагы бар, колунан эч нерсе келбейт. Тили болсо бар жокко жетет, башы жетет. Эми ал адамдын өзүнөн деп ойлойм да. Адамдын өзүнөн дегиз, Сиздердин убакта шарт болгон эмес дейт. Сууду арка айылдан ташып келип, тандырга от жагып, Нан жаап, камырды өзүбүз жасап. чилдеси төрөп келген аял чилдеси чыкпай жатып, Айле. уже эшикте жалаяк жууп, ошол замандан өткөнсүздөр да. Өткөнбүз биз, колдо памперс деген нерсе болгон эмес. Памперс деген нерсе жок болгон. Балдарыбызды тосуп эле, жалаяктарын жууп эле караганбыз да. Ошондо азыр жалкоо болуп жаткан келиндерге эмне деп айтар элеңиз? Эми келиндерге Шүгүр кылгыла бар условияга, бар жок бар. Ысык суу, суук суу, азыр үйлөр бар, заман бар. Неме түзүлгөн дейм да, шарт түзүлгөн. Ошого жалкоолонбой шүгүр кылып эле ата энесин сыйлап, күйөөсүн сыйлап, бала чакасын карап, тамагы болсо жетерлик, күйөөсү таап келип аткан болсо шүгүр кылып эле ынтымактуу. Хала, интервьюңуз үчүн чоң рахмат. Бирок мен дагы бир суроону бербей кетсем болбос. Азыр сиз келиндерге совет бердиңиз, келиндерге өзүңүздүн кеңеш, акыл кеп насаатыңызды айттыңыз. Эми кайненелерге эмне демекчисиз? Кайненелерге дагы өзүңүздүн акыл кеп кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Кайнелерге эмне деп совет берем? Кайнелер өзү бирөөдүн баласын бала кылыш кыйын да. Анан жакшы тарбиялап, билбегенге үйрөтүп, жакшы жактарын көрсөтүп, тарбиялап алса болот дейм да. Жакшы сөз менен. Ошол. Эмоцияга алдырбай, ачууга алдырбай, Кечиримдүү, кайнелер бардыгы эле кечиримдүү болот. Эми бала менен жакшы жашап калсын деп аракет кылат. Ошого кайнелер дагы кечиримдүү, сабырдуу болуп, өзү баланы, келинди өзүнүн баласыдай карап тарбиялап алыш керек дейм да. Демек кайнеден дагы көп нерсе зависит этет экен да. Совместный келинден дагы, кайненеден дагы экөөнөн, эки тараптан. Рахмат. Эң сонун рахмат. Дагы менде бир суроом бар да. Эгерде сиз жаштыгыңызга барып калсаңыз, кайрадан жаш келин учуруңузга барып калсаңыз, эмнени кайрадан баштамаксыз же болбосо эмнени өзгөртмөксүз, кандай сфера жашоону тандамаксыз, эмнени башкаттан жаңыламаксыз жаштыгыңызга барып калсаңыз, эгер мүмкүнчүлүк болсо? Мүмкүнчүлүк болуп калса жакшы болот го. Дагы эле ушу жашоону улантмакмын да. Себеби жолдошум жакшы, мени сыйлайт. Балдарым жакшы, бардыгы мени сыйлашат, келиндерим жакшы. Ошол ынтымактуу үй бүлөбүз десем болот да. Демек, коңшуларым жакшы. соседтер. Ошол. Соседтериңизге салам, көрүп жаткан болсо, чоң салам. Жаңы жерге эң жакын соседтериңиздин атын айтып өтсөңүз болот. Бизде көчөбүздө Ташкан эже бар, Токтоган эже бар, акылдуу, эстүү, бизге насааттарын айтып турган Бүәсия, Орун коңшуларым бар, ынтымактуу кошуналарданбыз биз. Бардыгыңыздарга салам. Каерде болсо биринчи кошунаң жакшы болсун дейт го. Акыретте дагы ушундай дейт го, Биздин көчө эң ынтымактуу көчөлөрдөн. Көчөңүздүн аты эмне? Көчөбүздүн аты Анарбаев көчөсү. Биздин көчө эң ынтымактуу көчөлөрдөн. Анарбаев көчөсүнө чоң салам. Жаңы жер айыл, Баткен облусу. Сиздерге Бишкектен жагымдуу ысык салам. Ынтымагыңыздарга көз тийбесин. Мен ойлойм, буюрса сиздин көчөңүздө дагы барып байбиче айымдардан интервью алам деген ойдомун. Буюрса чакырсаңыздар барабыз. Кудай кааласа. Келип бергениңизге чоң рахмат, хала. Эң акыркы сөзүңүздү айтып өтсөңүз, каалоо тилегиңизди жана азыркы жаштарга деп коелу бир сыйра дагы акыл насаатыңызды айтып өтсөңүз. Жакшы болот неме. Эми заманыбыз тынч болсун, эли журтубуз тынч болсун.
Манабы немелерибиз, президенттерибиз, пашаларыбыз деп коеюн, а? Тынч болсун. Бардыгы Кыргызстаныбызда ынтымакчылык бекем болсун. Бардыгыбызга Аллахым бекем ыйман берсин, бекем ден соолук берсин, бекем ынтымакчылык берсин. Ушул нерселер болсо бардыгы жакшы болот деп ойлойм. Жакшы болот. Жакшылык эле болсун, тойлор эле көп. Хала, менде дагы бир актуальный суроо пайда болуп атат. Келиндериңиздин арасынан эң жакшы көргөн келиниңиз ким ошондо? Келиндеримдин ичинен төртөө тең жакшы. Төртөө тең мени сыйлашат. Жакшы кайнене болуш үчүн кандай секрет бар, кандай рецепт бар? Демек, жакшы кайнене болуш үчүн бир сыр барбы? Ошонун жөнүндө айтып өтсөңүз. Сыр эле ошол ынтымакчылык бекем болуш керек. Үйдө ата-эне дагы жакшы жактарын көрсөтүш керек экен да. Мисалы үчүн ата-энеде ынтымакчылык болсо, ошону келин бала тарбия алат экен да. Демек, үйдө ата-эне балага күзгү Күзгү десе болот. Ата-эненин да жашоосуну бала кайталайт. Сыйлайт, ушундай кылса ушундай болот экен деп келин дагы бала дагы алат дейм да, өзгө үлгү алышат, тарбия алышат, ушундай. Эң сонун. Демек, эне үйдүн куту, ата дагы төрдүн куту. Демек, ата-эне үйдө ынтымак болуш керек биринчиден, Ата-эне башкы. Чтобы балдар бактылуу жашаш үчүн. Эң туура. Дагы сөз кыстармай болсун, сизге дагы бир суроом бар. Суроомду болсо унутуп калдым. Дагы бир суроом бар. Эң кызыктуу окуяңызды айтып берсеңиз, келиндер менен болгон күлкүлүү окуя. Менин күлкүлүү окуям бар. Мен айткыча сиз эстеп турум. Мен жаңы келин болуп түшкөнүмдө үйгө коноктор келет, Айшатамдар. Көрсө, конок келгенде дастарконго биринчи нан коюш керек экендигин билет болчумун. Тайынем үйрөткөн эле. А мен болсо биринчи эле кашыктап кирипмин да. Дастаркондо эч нерсе жок эле биринчи кашыктап кирипмин. Мен шок болупчу. Учурашып бүтүп эле алып киргем, ошону көрүп алып, да сыпыр Айшатамдар айтышат ошону. Мен ойлойм, сизде дагы ушундай кызыктуу окуялар болсо керек деп. Мен эсимде чоң балаңыз Мурзабек байкебиздин тоюнда мен ортодо бийлегем. Чачымды жайып алып кичинекей кыз элем, анда 1-2 класста окуй элем. Андан кийин Жанузак байкебиздин тоюнда дагы бийлегем ортодо. Ишыкса баткендик туугандарыбыздын бардыгын тойлорунда ортосунда бийлегемин, чачымды жайып алып. Ошол эле убакта уже талант бар экен эле да, бирок тааныш жок экен эле. Ошо белиңиздер саламатта калыңыздар. Урматтуу биздин сүйүктүү катталуучулар, мына ушуну менен биздин интервью аягына келип жетти. Мен ойлойм, сиздерге пайдалуу эфир болду деп. Ибадат халамда келип бергениңизге чоң рахмат, ыраазыбыз. Эмики кийинки интервью ким менен болсун, комментарийге жазып коюңуздар. Бул студиябыз үй шартында эле болду. Биякта фарлар жанып, тияктан балдар мультик көрүп атышат. Аракет кылдык мээнетибизди баалап коюу үчүн биздин каналга катталып, подписка кылып жана жакшы сөзүңүздөрдү жазып коюңуздар комментарийге. Кана көрөлүчү, баткендиктер канча экенбиз комментарийге плюс калтырып, же болбосо жакшы отзыв сөзүңүздөрдү жазып коюңуздар. Чоң рахмат. Эмики эфирибизге чейин. Саламатта калыңыздар. Жазгүлдүн YouTube каналына катталып коюңуздар. Жакшы калыңыздар, көрүшкөнчө Жазгүлдүн YouTube каналына катталып коюңуздар деп коем. Мейлиңиздер, жакшы калыңыздар. Жазгүлдүн эмне дейм? YouTube каналына катталып коюңуздар. Жазгүлдүн YouTube каналына катталып коюңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат.